bir meseleni aytqым келет да. Бул өзү көп пландуу аябай татаал жарыма. Анын татаалдыгы биринчиден жана библиялык сюжетке негизделген, анан экинчиден жанагы эзотерикалык деп коет. Бул көбү мындай аңыз кепке, аңыз сөзгө негизделген алыстаттар алып калган, болмогондо жанагы диний башакка алып калган. Анан каармандардын көбүнөн ат аталбайт. Маселен, мына башка каарман мастер дегенден аты жок. Мастер деп, муну мастер деп, устат деп кабыл алсаң да болот. Же болбосо ошо өзүнчө аты жөнү жок гений деп билсе болот да. Себеп дегенде аны коом тааныган эмес мастер деп. Жаштар тааныган эмес. Москвада тааныган эмес, билген эмес. Анан бул темага кайдан келип калды деген суроо чыгат да. Бул темага диний өмүттөн келген, анткени анын атасы диний академияда иштеген, мунун үй бүлөсү баягы динди, болгондо дагы жанагы христиан динин, анан ошондой эле христиан динине көп жагынан мындай негиз болуп берген, жербай болуп берген жанагы Иуда, же болбосо Инжил жагына мыкты билген. Мына ошонун негизинде жазган, эми жазганда билесиздер, Булгаков өзү Советтик Союз заманында жашаганы менен Советтик Союзда социалистик реализмге кайнаса каны кошулган жазуучу болчу да. Анан эми ошол кезде бул баардык коомду каяка кетип атканын, коом эмне болуп атканын, анан коом кантип жанагы нукурак адабиятты өзүнө мындай кызмат кылдыргысы келип атканын, анан өзүнө баягы колмаларды алгысы келип атканын көрүп туюп, анан ошого кантип каршылык көрсөтсөм, кантип ушуга өзүмдү бир позицияны ийгизсем деген киши болчу да. Себеп дегенде жана каршылык көрсөтүүнү муну ачыгын айтып койгондо ал сөзсүз камалып кетмек. Бирок аны камактан таң калыштуусу алып калган киши дагы ошо миллиондогон кишилерди каматкан Сталин өзү алып калып атпайбы, каматпай. Мындай чычканды мышык келип жейин дейт, бутунун алдында, бирок жебейт. Чычкан баягы ошо мышыктын алдында кой берсе, ошол жерде баягы Кудайдан бай жүрүп турсун деп алат. Анан жана башка мышыктардан болуп атпайбы? Айтканда ушундай татаал чыгармадан, анан бул чыгарма биринчи чыкканда абдан катуу сөз болгон. Ушу азыркыга чейин ушул жанагы Булгаковдун китебинин жанагы комментарийлери өзүнүн чыгарманын көлөмүнөн аябай эле көп. Мына ушундай комментарийлер аябай көп туш келген бир чыгарма, сиз жакшы билесиздер. Жанагы Джойстун Улис деген чыгармасы. Чыгарманын тексти маселен 800 менен 900 бетке жакын. Анын комментарийлери анда 3-4 эсе, даже 5 эсе көп. Ар бир сөзү мындай комментарийге татыктуу. Ар бир сөзүн комментарийлесек түшүнөсүң. Мына маселен ошо Иоша, Прократор, жанагы окуя негизги Шамда өтүп атпайбы, азыркы Сирияда, ошондо жанагы Прократор. Муну көп мындай болжолдор барган. Бул эми биздин доорго чейинки дагы терең кеткен бир окуя болуп атпайбы. Анан эми ошол окуянын өзү мындай чындыкка окшош, чындыктын өзүндөй. Жанагы Прократор алып келип жанагы Ишаны сурат алып аткан жери. Мындай карасаң, ушунчалык баягы жазуучунун таланты, ушунчалык баягы ачык
Oşunun realduğunu göz altına gösterip koyup da kadimkide bolgon okuyalar görünüp bana hemen Macarlar'ın bir mıhtıcası var. Oturda gelgen emecönüde Prometey jönüde Zagatka Prometey degan Layashvili'nin Kasi degan yazuvchi Zagatka Prometey degan bir roman vardı. Al kişinin talabı şunchalik ko'p ekan, o'sha o'zidagi Prometeyni mifni qadimgi real bu odamga o'xshatib, onun tragediyasi ekanini büyük başlığında var. Demin buna Yaşayanın prokuratorluğun ortasındaki cenazı surat cevapta alındı. Mışık çıkandı Cem'in ötürümün mıhçık çok kullanılıyordu da. Açıkçası sen mışık kendini ben tanımayım. Ben mışık kendini bilgim de geldi. Ben öz yolumdan yürüyen adamım. Ben Oşun cenazı yaşa prokuratorluğun barikeni de bilmeydik evde. Vay sen bu şekilde bir ündöpsün o, sen değildir şu cenazı birim baskıncılarına karşı bakılmışsın ortası. Ben onları bilmeyim de onu. Sen de kadar özlediğin üstüne yaşayın. Özlediğin üstüne. Bu çarama ardından ayı tolgun da koyup tur ölçülerine alıp geldi. Cihazda. Doğru. Cenab-ı Master ile Margarita bu o şoydan kaldı. Hani ben ayavay emanatlarım şu Kırgızca kanday bir yaxşı bir fotoğrafı tuş kelse yaxşı oldu. Yani buraya şöyle yazdım. Master ile Margarita'nın fotoğrafı çıksa no aytmaçın dilinin doğruluklarından arasında 3 fotoğrafı biliyoruz ya. Master'da da başımdaki fotoğrafı tuş geldi. Anam yerimizden bu fotoğrafın ayağı muhtemelen sarantı. Yerimiz sözümünde tekstin içinde kontekste girip gidip bu sözme söz bayağı doşul boysa kadar suşun takıyorsun birinci diyen oyuncu. Bunda cenab-ı doşul kontekste canlandığına filosofyaya sümük girip geldiğinde. Ana girip geldiği anda Kırgız diline, kadim cayları Kırgız diline göçürüyor. Geçti bu jurnalist olan kişi özümde yani ekolojimde düşünmesine jurnalist olan kişi bunda vakıfta o kadar gidip de görünce şimdi tekstke ötede terek etmedi. Mesela Tolstoy okşadıcı Aytmatov okşadı. Jurnalist özü bilmeyen dersleri bilgenleri olunca yazıp olan kişi olur. Abi yerimiz, o şartlarda biz aslında çok işte çıkardık. Bu şartlarda cenab jurnalistin erecesine girişemez. Özünün kıska Cenab-ı Kahve'deki kitabında yazılıp var mı? O şartlarda kıska var, etütlerin, kıska oyuncuların, kıska yazatları. Ana bu gezliktin öte köp bölümünde geçemez. Elimizde mümkünçülük var çok bol. Özü başka dertlerim oldu. Ağası Cetek'teki gezi, bayağı çekemeçi gezildi. Ana böyle hoşumda yerimiz özünün bayağı kıyının böyle olsun, cevap olsun, benim şunları bir gezdi paylarını kalayın diyen o yol oldu. Hoşum bayağı özünün dünyasından çıkan sonra ne bunu Cenab-ı fotoğrafını okuatkanlar, ayavaytlardan, fotoğrafı öz ayavaytlardan. Sebebi ağır bir sözü, Türklüğünden de bakılırsa Cenab-ı Bibliyalı süjetke takalım. Anadolu şu Bibliyalı süjetten gelip, anı Cenab-ı görküm işletilip, anı şu Cenab-ı Bibliyalı süjetli, cazüstün muhtemelen, 20. yılların Moskova'da Orus adayatında, Atasayat adayatı Bono'ya gelen bunda demokratiyalık bir doğru olmalı. Tolgun topoy uyumlar olacak cazlar. Cazlar sözü çok olacak.
Ulu Forki gezde İtalya'da жүргөндө жанагы жылуу деңиздин жээгинде жакшынакай тамактан жеп, жакшынакай сөздү сүйлөп интеллигенттер менен жүргөн. Мына ошол жанагы 20-чы жылдардын 30-чы жылдардын башына чейинки жанагы демократиялык башаламандык анан жазуучулардын арасында аябай көп нерселерди алып чыкканда анан ошону алып келип жанагы Булгаковдой шылдырып алып атпайбы. Ошол жанагы жаны коомдун келип атканына кантип жанагы иттин жүрөгүн алгыла, же болбосо жанагы турбиндердин күнүн алгыла, же болбосо жанагы ак гвардиясын алгыла. Бүт ошол жанагы жаны коом келип аткандары ошо жанагы Пастернактын, же болбосо Булгаковдун, Зощенко болсо башка жол менен келди. Ушул эмелерди алып келгенден кийин бир нерсени баалайсың. Баягы көркөм сөздү, дегеле мындай нукура сөздү, мындай элестүү сөздү, ооздукту ошого кишен салуу шаар мындай Совет бийлигинин биринчи күнүнөн эле башталып калбаптыр. Бир баш аягы 20 жылга жакын жүргөн. Жок, 20 жылга жакын эркиндик бош демократия. Ошо массаликтин тегелден болуп келип каалган оюнун театрга коюп алат. Эч ким болбойт. Мына бизде жана эгемендиктин 15-20 жылга жакын демократия болбоду. Каалаганыбызды айтты Акайдын заманында, азыр ойлоп койсом Акайдын заманында так төрдөгү демократия болду. Эми ал кезде соттолуп турдум, бирок чындыкты айтып коюш керек. Анан мына ушул романдын дүйнөлүк адабияттагы 5 манжа менен саналчу чыгармалардын бири Ермесинибиз жайлары кыргыз тилине түшүнүктүү кылып, ага көп комментарий түшүндүрмөлөрү менен чыгарып койду. Эми аны элдин көбү баары окула деп айткан менен окумушту. Керектүүлөрүн окушту. Таап окушту. Киши баары издеген киши табат, анан окуйт. Мен узак сүйлөбөйт болушат. Сиздерден кечирип сурайм. Бул чыгарманы окуганда өткөн менен бүгүн дин менен реалдуу турмуш, көркөм ой менен, фантазия менен, аллегория менен азыркы жанагы реализм ушунун кандай мамилеси, экөөнүн достор келишпестиги кандай, бир экинчиси сүйгөнү кандай, жек көргөнү кандай, кыскасын айтканда өтө татаал. Бирок окугандан кийин ыраазы болуп каласың, себеп дегенде бир чоң бир адабий окуяга жараган чыгарманы окуп койгонуңду сезесиң. А бул чынында чоң жетишкен роман. Жакшы пикирлериңизди